Арбаңыздар, бүгін Қырғыз туысында билік подкасты, аны мен Керим Айдаров алып барам. Біз бүгін азыркы Қырғызстандың түптөгөн атактуу аталарыбыздын бири айтылуу Ишеналы Арабаев жөнүндө кеп кылган турабыз. Кыргызда кеп бар, өткөн тарыхты билбей туруп бүгүнкү күнү же келечекти куруш кыйын дейт. Биз өткөн тарыхтагы ушундай улуу бийик аталарыбызды кеп кылалы деген максат койдук. Бүгүн бизде конокто Аида Кубатова, тарых илимдеринин кандидаты. Саламатсызбы эжеке? Саламатсызбы. Мына бүгүн сиз менен биргеликте ошо Ишеналы Арабаев жөнүндө кеп кылалы деп атабыз. Азыркы кыргыздын тили менен айтканда Арабай уулу Ишеналы, Сөз сизде анда. Рахмат. Негизи Ишеналы Арабаевтан баштаганыңыздар дагы менимче бир мындай символикалуу деп ойлойм. Себеби ушул мамлекеттүүлүктү түптөгөн аталар деп статус алышпады биздин тарых инсандар. Ошолордун ичинен эң улуусу ушул Ишеналы Арабаев да. Анан баса ушул биздин гезитти биринчилерден болуп түптөгөн киши дагы Ишеналы Арабаев. Ишеналы Арабаевти көбүнчө баягы совет доорунда же андан кийин изилдөөчүлөрдүн көбү муну педагог катары карап келишкен да. Анысы белгилүү, себеби бул совет бийлиги орногонго чейин эле ошо 1911 жылы Уфада Галия медресесинде окуп жүргөн учурунда алифба яки төтө окуу же болбосо алифбени жеңилдетилген окуу деген окуу китебин жазышкан Хафиз Сарсекеев деген казак агартуучусу менен. Анан ошон үчүн көбүнчө Ишеналы Арабаевти педагог агартуучу катары изилдеп келгенбиз. Анан кийинки жылдарда мунун ишмердүүлүгүн изилдеген учурда анын саясий ишмер экендиги дагы тастыкталды да. Бул ушул көбүнчө мына биз ушул көбүнчө бул теги совет доору же совет бийлиги орногонго чейин эле балдарды окутууга өзүнүн бүткүл ишмердүүлүгүн ошого арнаганда мектептерди ачкан, анан кийин ачылган мектептерде иштеген, мисалы үчүн мугалим болгон да. Анан 1916 жылы улуттук боштондук көтөрүлүшү болуп, ошол мезгилде ал улуттук боштондук көтөрүлүшү мүдөөсүнө жетпей, анан көпчүлүгү Кытайга качышты да. Ошондо көпчүлүк кыргыздардай эле бул дагы Кытайга качкан. Анан келгенден кийин өзүнүн мындай мен ойлойм да, ошо саясий ишмердүүлүк ошол мезгилден башталгандыгы байкалат да. Себеби ал келип дагы деле баягы агартуучулук ишмердүүлүгү менен алектене берсе болмок, бирок кыргыз элин өтө оор акыбалга тушукту да. Анан Кытайдан көпчүлүк кыргыздар кайта албай атышты. Ал жерде мисалы алып келгенге да каражат керек болчу. Мына ошол учурда бул ушул кыргыздарды Кытайдан кайтарып келүү иштерине мындай активдүү катышып баштаган да. Анан алгачкы макалалардын бири ушул кыргыз бооруңарга, кыргыз боорлоруна жардам көрсөтүү жөнүндө дагы ушу казак гезитине өзүнүн макаласын жарыялаган. Анан ал кезде бул киши жап-жаш эле жигит болсо керек менимче. 16-жылдары бул жаш эле жигит болгон, 30-дан ашканго дейм. Анан өзү 82-жылы төрөлгөн да. Анан бул ошол кыргыздарды кайтарып келүүгө көп көмөгүн көрсөтөт. Андан кийин билебиз теги февраль революциясы ишке ашты. Февраль революциясы ишке ашкандан кийин бизде ушул Түркстан аймагы деп коебуз, бүгүнкү Борбордук Азия аймагын. Ошо Түркстанда бир топ партиялар пайда болот. Алардын ичинде Алаш партиясы, бул казак интеллигенциясы түзгөн партия. Анан ошол Алаш партиясынын дагы катарына кирип, анын филиалын Кыргызстанда дагы ачып, ушул мезгилде мунун саясий ишмердүүлүгү аябай мындай күч алгандыгы байкалат да. Ушул партия менен кимдер дагы болгон бизде? Бизде Абдыкерим Сыдыков, Касым Тыныстанов, Найзабек Туулин, Мамбеталы Мураталин деген сыяктуу кыргыздын интеллигенция өкүлдөрү баары эле ошо Алаш партиясына киришкен болчу. Максат кандай болмокчу? Бул максат негизи Алаш партиясынын максаты бул өзүнчө бир өз алдынча мамлекетти түзүү. Федерация түрүндө болсо дагы, Орто Азияда өзүнчө бир мамлекеттүүлүктү түзүүнү көздөшкөн, өздөрүнүн баягы элдик милициясын дагы түзгөнгө аракет кылышкан. Алаш Ордо деген өзүнчө бир өкмөт түзүшкөн. Анан ошол менен катар эле мисалы Түркстан аймагында Кокон шаарында дагы Кокон автономиясы же болбосо Түркстан мухтарияты деп түзүлгөн да. Бул жалпы түрк элдерин бириктирген дагы бир мамлекеттик түзүм болгон. Ошондо жанагы
азыркы кийинки курамдагы СССРдан ошо курамдан чыгалы деген максат болгон Жок, дейми? бул ага чейин СССР түзүлө элек деле бул. Түзүлгөнгө чейинки, Түзүлгөнгө чейинки бул аракеттер да. падышалык Россиянын мезгилинде. Падышалык Россия кулагандан кийин, империялык бийлик кулагандан кийин эле демократиялык түзүм баягы башталды да. Ошол мезгилде бул демократиялык кыймылдар биздин жергебизде деле аябай мындай активдүү жүрүп баштаганда. Мисалы жана айтып атпаймынбы, Кокон автономиясынын түзүлүшү, бизде тиги мусулман уюмдары түзүлүп баштаган, Шура Исламия деген, анан Алаштын филиалы түзүлгөн Бишкектечи. Анан булар Алаш партиясынын съездерине дагы катышып турушкан. Алаш деген партиянын мааниси кандай? Бул ошо айтып атпаймынбы, өзүнчө бир эгемендүү мамлекеттүүлүктү түптөө алардын негизги мүддөсү ушундай болгон да. Ахмет Байтурсунов, Миржакып Дулатов деген казактын белгилүү ишмерлери ушул Алаш партиясын түптөшкөн. Анан биздеги ошол Арабаевдин башка да кыргыздардан болгонбу? Жана мен айтып аткан Дүрсү Оронбаев кирген, Мамбеталы Мураталин, Касым Тыныстанов, Абдыкерим Сыдыков, Иманалы Айдарбеков, ушулардын баары эле Алаш партиясынын мүчөсү болушкан. Анан булардын баары кийин Совет бийлиги орногондон кийин репрессия башталып калганда аларды алашчылар деген биринчи күнөө ушул алашчы деген, улутчулдар деген маанинде, ушундай мааниде болгон да. Андан кийин Совет бийлиги орнойт, Октябрь революциясы орноп калды. Октябрь революциясы орногондон кийин булар дагы эле өзлөрүнүн ишмердүүлүгүн улантышкан да. Анан Бишкекте өзүнчө мындай уездик партиялык комитет түзүлүп атат, большевиктик. Арабаев дагы ошол большевиктер партиясынын катарына кошулган. Бул 20-жылдары өткөн да партиягачы. Анан негизи ошо 20-жылы Кыргыз АСР деп казактардын мамлекеттүүлүгү түптөлөт да, билесиз. Анан ушул казактар менен кыргыздардын аймагы бирикип, бирок Кыргыз АСР деп түзүлгөнү менен биздин кыргыздардын абалы мындай белгисиз болуп турган да. Ошол учурдачы себеби Түркстан аймагында 1918-жылы Түркстан АСР, Автономиялык Советтик Социалисттик Республикасы түзүлгөн. 18-жылы. Бул жерге бүткүл Түркстан аймагындагы элдердин бириктирген бир чоң мамлекет болгон да. Ошонун ичинде Өзбекстан, Казакстан, Кыргызстан, Тажикстан. Ошол мамлекеттерди бириктирген. Бул дагы бир өзүнчө бир кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн бир баскычы катары карасак болот. Анын мааниси дагы өтө чоң да. Себеби ошого чейинки интеллигенция өкүлдөрү, казактар, кыргыздар, өзбектер өзүнчө бир мындай бир мамлекеттик түзүүнү көздөй эле келишкен. Бул кандайдыр бир түрк дүйнөсүнүн же болбосо түрк тилдүү элдеринин биримдиги катары карасак болот да. Бирок бул албетте Совет бийлигинин, мисалы, Борбордук комитетти мындай тынчсыздандырган. Себеби түрк тилдүү элдер биригип бир күчтүү бир түзүм болуп кетет деген дагы ойлор жаралып баштаган да. Анан жанагы улуттук мамлекеттик бөлүштүрүүнүн башаты дагы ошол жакта турат деп ойлойм да. Анан жанагы 20-жылы ошол Кыргыз АСРнын түзүлүп калышы. Анан ошол бул маселе аябай биздин интеллигенция өкүлдөрүн түйшөлдөргөн маселе болгон. Себеби биздин абалыбыз кандай болот деп башташкан да. Анан мен мындай караганда булардын борбору Оренбург шаары болгон. Ошол мезгилдечи. Кыргыз АСРнын Кыргыз АСРнын борбору. Оренбургда ушул барсаңыз, ушул мезгилге чейин Кыргыз АСРнын борбордук аткаруу комитети ушул жерде жайгашкан деген дагы жазуулар бар. Анан муну тарыхый мындай тарыхый мааниси бар имарат катары сакталып турушу дагы бир мен ойлойм эң жакшы көрүнүш депчи. Себеби бүгүнкү күндө бизде бир көйгөйлүү маселелер бар. Мен бул жөнүндө айтып коюш керек го дейм. Тарыхый имараттарды сактоону биз колго албай жатабыз да. Мисалы, бизде борбордук аткаруу комитети жайгашкан имаратты, же болбосо өкмөт үйү жайгашкан имараттар эскирип калды, аларды мындай жок кылыш керек, анын ордуна башка имарат куруш керек деген дагы маселелер көтөрүлүп атпайбы? Бул менимче туура эмес. Себеби тарыхый имараттарды менимче сактап, кийинки муундарга биздин тарыхыбыздын бир бөлүгү катары көрсөтүшүбүз керек да. Анан мен Оренбургдагы ошол имараттын сакталып турушун дагы бир мисал катары айтып кетким келет да. Анан кандай болгон? Борбордук бийлик, партиялык башкаруу бийлиги
Жетису обласына ушу Пишпек уезди, Алматы облусу, мисалы Каракол, Нарын ошонун баары Пишпек уездине карап турганда Жетису облусуна. Анан Жетису облусунун эмеси борбору болуп Верный шаары, бүгүнкү Азыркы күндөгү Алматы, Алматы шаары. Ошол жерде жайгашкан. Биз кийинки учурдагы ошол Казакстан борбордук мамлекеттик архивинин же болбосо ошо президенттик архив бар экен. Ошол президенттик архивден биздин окумуштуулар Жумагул Байдилдиевдер бир топ документтерди алып келишти да. Ошол жерден биз Арабаевка тиешелүү көп материалдар менен тааныштык. Бизге бул өтө бир маанилүү тарыхый булак катары карасак болот да. Анткени ошол жерде бир эле Арабаев эмес, Абдыкерим Сыдыковдун, Жусуп Абдрахмановдун, Иманалы Айдарбековдун өтө мындай активдүү катышып тургандыгы, Жетису облустук мындай иштерге, коомдук иштерге дагы, саясий иштерге дагы активдүү катышкандыгы тууралуу биз кабардар болдук да. Мен сизден бир нерсени сурагым келип турат да. Ошол кезде эмне үчүн казак кыргыз территориясынын баардыгын бириктирип туруп анан кийин Кыргыз АСР деп түзгөн. Эмнеге казак АСР деген эмес? Бул дагы кызык суроо. Себеби дегенде көпчүлүк эле казак менен кыргызды айырмалашкан эмес да. Кыргыз деген этноним катары байыртадан белгилүү болуп, анан казактардын талаасында эле кыргызский степи деп көп тарыхый булактарда жанагы окумуштуулардын изилдөөлөрүндө кыргыз деп эле айтылып келет да. Анан ошон үчүн баягы ошол ат менен жалпы бир эл деген мааниде ошо Кыргыз АСРнын түзүлүп калышы дагы. Демек ошол кезде деле кыргыз популярдуу болгон экен деп айтсак болот Ооба, анан Кыргыз АСР деп түзүлүп калган, бирок ошо борбордук комитет тиги Верный дагы Жетису облустук комитетинде иштеген биздин интеллигенция өкүлдөрү бул биз кандай болобуз деп эметип баштаганда, анан ошол жерден активдүүлүгүн көрсөтүп атышат дагы. Булар 1921 жылы бизди өзүнчө мамлекет түзүш керек деп жана тоолуу область түзүү долбоорун алып чыгып атат да. Биздикилер, ооба, негизи ошол тоолуу область түзүү долбоорун алып чыккан бул Абдыкерим Сыдыков башында турат да. Анан анын жанында Иманалы Айдарбеков туруп атат, Арабаев туруп атат. Жусуп Абдрахманов ошол мезгилде өтө эле жаш жигит болгон. Бул 21 жылы болгон 20 жаштагы жаш улан да. Бирок ошого карабастан алар аны жанында алып жүрүшөт, Жусуп Абдрахмановду. Анан тоолуу область түзүү долбоору жөнүндө көп документтер бар биздин борбордук мамлекеттик архивде. Анын борбору Кочкор шаары болсун деп, анан территорияларында талашкан. Бирок Кочкорду белгилешет алар. Анан алар ошо документтерди түзүшүп, чек араларды аныктап, кээде окумуштуулар айтышат, ошол тоолуу область түзүү долбоору ишке ашпай калган жакшы болуптур, себеби дегенде түштүк аймак балким кошулбай калмак депчи. Мен буга кошула албайм, анткени ошол документте эле айтылып турат, түштүк аймагы, Кыргызстандын түштүгү ушул басмачылык кыймыл токтогондон кийин кошуп алыш керек, кошулуш керек деген эле документ бар да. Бирок бул тоолуу область түзүү долбоорун ишке ашыруу үчүн ушул 22 жылы Пишпекте, бүгүнкү мына биздин борбор калаабызда эле ошол чоң съезд өткөн да. Анан съездде бирок билесиз, Сталинге чейин телеграммалар жөнөтүлүп, бул байманаптар ушундай съезд уюштуруп атат, өзүнчө улутчулдар чогулуп алды деген шылтоо менен аны ишке ашпай калды да. Анан ошондо 3 кишиге партиялык сөгүш берилет. Кимдерге? Абдыкерим Сыдыковго, Ишеналы Арабаевго, Айдарбековго. Үчөөнө сөгүш берилип партиялык. Анан ал турсун ушул Кыргызстан чегине киргизбеш керек деген дагы документтер бар да. Бул үчөөнө. Анан ошондо буларды бирок ал мезгилде мындай билимдүү адамдар аз болгондуктан Ташкентке жөнөтүп жиберишет. Ташкентке барып, Ташкентте ал билесиз Түркистан АСРнын борбор калаасы катары Ташкент болгон. Анан ошол жерге барып булар иштеп калышат да. Бул алардын мындай ошол жердеги иштегени дагы мен мындай бир байланыштырсак, ошол Верный шаарынан Ташкентке барып калгандыгы да кыргыздар үчүн бир чоң бир мындай кандай десем бир
нерсе мындай олуттуу нерсе катары караш керек да. Себеби дегенде булардын ошол жака барып иштеп калышы, ошол жердеги интеллигенция өкүлдөрү менен өзбектердин, казактардын, түркмендердин интеллигенция өкүлдөрү менен карым катнашы, байланышы биздин андан ары мамлекет болушубузга дагы чоң таасир тийген да. Мен бир нерсеге кайрадан сизге кайрылгым келип турат да. Кара Кыргыз автономиялуу облустун түзөбүз деп бул кишилер чуркап жүрүштү. Бирок ошол учурда Кыргыз АСР деген чоң мамлекет турган да. Анан ошодон анан кийин Кара Кыргыз автономиялуу облусун бүгүнкү Кыргызстанды бөлүп алышты да. Ушуга мен сизге суроо да, ошондой бөлүп эле ошол Кыргыз АСР бойдон калып калганда бүгүн биз укмуштай чоң мамлекет болуп территориябыз чоң болот беле деп ойлоп атам да. Ошонун саясий бир тарыхый мааниси кандай? Эми антип айтканыбызда анда бир чоң улут, казак улутуна дагы мындай эме болуп калат да. Алардын деле өздөрүнүн аябай көрүнүктүү ишмерлер, саясий ишмерлер. Алардын да аракети чоң болгондо алар деле мынчалыкка жеткизбейт болуш керек эле. Анан ошондо бирок жана сиз айтып жаткандай биздин интеллигенция өкүлдөрү ошол 22 жылы жана толук область түзүү долбоор ишке ашпай калып атпай, анан сөгүш алып келгендиктен булар бир топко чейин кичине тынчып ал маселени көтөрбөгөндүгү биз эми документтер кездештире элекпиз да, ошол 2 жыл кичине тынчып иштешет да. Анан кийин кайрадан январь айынан баштап булар аябай күчтүү аракет кылып башташат да. Себеби жана улуттук кайра бөлүштүрүү деген маселе көтөрүлүп баштайт да. Анан ошондо январь айында бүткүл Түркистандык советтердин 12 съези болгон. Ташкент шаарында. Ошол жерге биздин Кыргызстандын бардык аймактарынан делегаттар барышкан. Караколдон барган, Нарындан барган, Оштон, Наманган, Анжиян, Пишпектен барышкан. Анан ошол делегаттар докладдык кат жазышкан. Борбордук комитетке Сталиндин атына жазышат, анан Ташкентке жазышат. Ошол бир эле кат. Бул докладдык катты мен бүгүнкү күндө эң бир маанилүү саясий документтердин бири деп дагы айтсак болот да. Себеби ошол жерде сиз айтып жатканына суроону ошол жакта айтышат да. Биз казактардан, кайсак кыргыздардан дейт. Кайсак кыргыздардан кескин айырмаланабыз. Биз кара кыргыздарбыз. Биздин өзүбүздүн маданиятыбыз бар, өзүбүздүн тилибиз бар, өзүбүздүн мындай 1000 жылдан ашкан, 2,5 жылдык тарыхы барбыз деп ошол мезгилде эле айтып атышат да. Анан биз деген мындай өзүнчө бирок анда мамлекет деп айтылбайт, бирок бизди кызматтарга, саясий кызматтарга да тартылышыбыз керек. Биз анчалык көп эме иштебей жатат деп мындай бир көйгөйлүү чоң маселелерди көтөрүп жазышкан да. Анан март айында мен Арабаевдин дагы бир саясий чоң ишмердүүлүгү жөнүндө айткым келет. Ушул 24-жылы мартта чоң жыйын өтөт экен. Бул чоң жыйында бардык улуттун ошо Ташкентте өтөт да. Чоң жыйында өзбектердин өкүлдөрү, казактардын, кыргыздардын бардык мындай белгилүү адамдар катышкан да. Анан ошол жерде бизден 12 адам чыгып сүйлөйт дейт, бирок кыргыздардын акыбалы жөнүндө сөз болбойт деп айтат да. Анан залдан суроо берилет да, кара кыргыздардын абалы кандай болот десе, булардын азыр мамлекет курганга азыр андай мүмкүнчүлүгү жок. Буларга мектеп ачып берсе эле жетиштүү. Ал эми Фергана өрөөндө дейт, мындай көз карандылыкка же болбосо мындай өзбектердин мындай эмесине кириптер болуп жатканы булардын өздөрүнүн мындай экономикалык жактан өнүгө албай жаткандыгы деп ушинтет да. Ошондо 12 кишинин арасынан Ишеналы Арабаев аябай катуу чыгып сүйлөйт. Жок, биз деген өзүбүздүн байыркы тарыхыбыз бар, өзүнчө бир маданияты бар элбиз, биз өзүнчө мамлекет болгонго биздин толук укугубуз бар. А кимдин курамында болобуз? Биз казактардын курамында болобузбу, өзбектердин же Россиянын курамында болобуз? Ал маселени биздин өзүбүзгө койгула, биз өзүбүз чечишибиз керек деп чыгат да. Бул дагы чоң маселе да. Ушул жерден ошол биз Россиянын курамында болуп калганыбыз утуш болуп калган, эже. Бул чоң утуш да. Чоң утуш болуп калган да. Анан Болбосо казактын арасында же болбосо өзбектин ичинде калып калсак, ассимиляция болуп кетиши мүмкүн, толук мүмкүн болчу да. Анан ушундай мунун Арабаевдин ошол саясий ишмердүүлүгүнүн өтө мындай
жеткен чеги деп ошол мезгилде айтсак болот да. Себеби мамлекеттүүлүктүн түптөлүшүнө түздөн түз өзү салымын кошуп атат. Биз жана толуу область түзүү долбоорунда дагы кошуп атат. Бирок ал долбоорду алып чыккан адам Абдыкерим Сыдыков болгон да. Ошон үчүн биз мындай мамлекеттүүлүк эмне үчүн кээде айтышат, эмне үчүн 5 адамды киргизди деп айтат да. Мен ага жооп кылып айтат элем, ушул адамдардын теориялык жактан кыргыз мамлекеттүүлүгү өз алдынча ушундай бир мамлекет түзүш керек деп теориялык жактан да далилдеп атышат. Анан тажрыйбалык, мисалы практикалык жактан дагы жасап жатышпайбы? Андан кийин балким дагы көп мындай жыйындар болгон болуш керек. Бизге жеткен документтер ушуларда. Анан 1924 жылы 6-июнда Жусуп Абдрахманов өзүнчө кат жазат Сталиндин атына. Бул кат кийин эле табылды да. Биз көбүнчө баягы автономиялык республика болуш керек, анан СССР болуш керек деген каттары белгилүү. А бирок Кара Кыргыз автономиялык облусунун түзүлүшүндө Жусуп Абдрахмановдун бул катын кийин эле табылды. Аны Кайсы жерден табылды ушул? бул Казакстандын архивинен табылды. Ал жерден Сабит Шилдебай деп ошону таап, анан биздеги президенттин, Кыргыз Республикасынын президенттин кеңешчиси Арслан Капай уулу ошол алып келди да. Бул каттын дагы өтө чоң мааниси бар. Эми катта жанагы докладдык кат деп мен башында айттым го, ошонун эле мааниси кайталанат. Ушундай биз өзүнчө мамлекет болушубуз керек, биздин тарыхыбыз ушундай терең тарыхыбыз бар деп ар бир эмени Өзбекстан мындай өнүгүп атат, тиги мындай өнүгүп атат. Анан бирок дейт, бизди мамлекет өзүнчө автономиялык область катары түзсөңөр, биз Кытай менен чекте жайгашканбыз. Биз деген биз мындай чекте турабыз. Ошол жакты кармаганга биздин мындай мүмкүнчүлүгүбүз жетет. Мындан тышкары Чыгыш Түркистанда дейт, миллионго жакын кыргыздар жашайт деп айткан да. Анан биз ошолорго дейт үлгү боло алабыз. Эгерде биз советтик мамлекет катары өнүксөк, биз аларга үлгү болуп, көп эл биздин артыбыздан ээрчийт деген мааниде жазат да. Бул өтө чоң аргумент. Ушул кат Сталинге атайын жолдонуп, анан ушул жерден анан бизге утуш болгонго дейм. Бул чоң утуш да. Чоң утуш болгон. Анан кээде биз тарыхты окуганда биз буга чейин лениндик улуттук саясат, ушинтип СССР өзү улуттук мамлекеттик бөлүштүрүүдө анан биз мамлекеттүүлүккө ээ болуп калганбыз деп мен өзүм совет доорунда окугам да. Бизге ушинтип эле ушундай ар бир эл эле өзүнчө мамлекет болуп калган турбайбы деп биздин түшүнүгүбүздө, менин түшүнүгүмдө мисалы ошондой болчу да. Көрсө бул аябай чоң күрөштөрдүн аркасында болгон экен да. Эгерде мисалы биздин интеллигенция өкүлдөрү ушу Арабай уулу Эшиналы, Абдыкерим Сыдыков жана башкалар турбаганда, биз балким жөнөкөй бир элдин катарындагы эле эл болуп калмакпыз. Мамлекеттүүлүгүбүз түптөлүшү мүмкүн эмес болчу да. Мисалы ошол мезгилде мен мындай карап көрсөм, тиги Верныйда турганда деле алар иштеп аткан да, партиялык кызматкерлер. Аларга квартира беришкен. Квартира болгон, айлык акысы жакшы болгон, үй бүлөсүн көчүрүп барып жашашкан. Мисалы шарттары өтө жакшы болчу. Анан эми азыркы учур менен алганда, мисалы азыр эгерде адамдар ошондой шарт түзүп берсе, ал улутун деле ойлонобу, ойлонбойбу мен билбейм да. Мындай көзүм жетпейт да. Ушул адамдар мисалы мындай комфорт жагын ойлосо, Ташкентте деле булардын квартирасы бар болчу. Ушул жерде эле иштеп эле, жөн эле жылуу жумшак отура берсе болот. Атылбайт дагы эле. Эл душман да болбойт эле десеңиз, булар ушунчалык кыргыз үчүн күйгөн адамдар да. Биз өз алдынча болушубуз керек. Ушундай. Анан кээде мындай сөздөр бар да. Анан октябрь айы болуп калды. Октябрь айында жанагынтип булар улам кайрылып, улам айтып жатышып, анан 14 октябрда бизде Кара Кыргыз автономиялык облусу ошо РСФСРдин курамында түзүлдү, Россия Федерациясы. 24-жылы. 14 октябрь. Эми бул өтө биз үчүн маанилүү окуя. Бизде кээ бирлер айтат, ой, бир автономиялык область түзүлүптүр. Россиянын курамында түзүлүптүр. Аны эмне мынча көтөрүп атасыңар дейт. Мындай өзүңүз ойлоп көрсөңүз, эгерде ошол автономиялык область түзүлбөсө, Кара Кыргыз автономиялык облусу деп бир субъект катары түзүлгөнү менен, бул чоң бир жетишкендик, чоң жеңиш да. Бүгүнкү Кыргызстандын түп
түпкүсү ошол жерде туруп атпайбы? Эгерде пайдубалы түптөлүп пайдубалы, атпайбы? эгерде Кара Кыргыз автономиялык облус түзүлбөгөндө бүгүнкү Кыргызстан болушу болобу эле, болбойбу эле, бул Мен аябай чоң күмөн күмөн бар бар да. эле да, туурабы? Анан бирок ушул Арабаевдагы, Сыдыков, ошо Жусуп Абдрахмановдор бул автономиялык облустун түзүлгөнүн бир өз алдынча чоң мамлекет түзүлгөндөй эле кабыл алышкан. Ооба. Алар макалаларын жазышкан. Мисалы, ошол биздин кыргыздар кандай орун алат, ошол мезгилде Ак жол деген гезит чыгып турган Ташкенттечи. Бул да кийин келди да, бул материалдарчы. Ошол жерге биздин кыргыздар кандай орун алат? Биз өзүчө мамлекет болуп атабыз. Анан кийин ушу Өзбек Республикасынын курамына кошулат деген сөздөр чыгып атат. Бул туура эмес. Биз андай болбошубуз керек. Биз өз алдынча болушубуз керек. Эми ушунчалык бир эрдик катары карасак болот, ошол жерде туруп ушундай макалаларды жазып атышат да. Эже, мен бир нерсеге мындай кээде таң калам да. Бизде тарыхчылар көп. Көңүлүңүзгө албайсыз. Тарыхта илимдин докторлору да көп, кандидаттары да көп деген дейт. Анан сиз айтып атпайсызбы, жана Жусуп Абдрахманов Сталинге жазган катында кече кийин таптык деп, азыркы айтып аткан сөзүңүздө кече кийин маалымат таптык депчи. Эмне үчүн сиздер ошол жака барып изилдеп, архивтерди казып, эч ким көрбөгөн материалдарды таап чыгып, мына ушундай экен деп бүгүн кыргызга жарыя кылбайсыздар? Эмне сиздердин тизгиниңерди тартып атат? Айтыңызчы. Бул аябай мындай көйгөйлүү маселе. Биз жарыялап эле жатабыз. Мисалы, Ишенал Арабаев жөнүндө ошо Төлөбек Абдрахманов, Жумагул Байдилдиев үчөөбүз эки доор инсаны Ишенал Арабаев деген эмгекти жарыялаганбыз. Бул жака ошол бүт жаңы табылган материалдарды киргизгенбиз. Андан кийин деле Арабаев тууралуу 5 томдук ошо Ишенал Арабаев атындагы университет чыгарышкан. Бирок тираж аз санда болуп атат. Анан элдин мындай калың катмарына жетпей атат го деп ойлойм да. Балким дагы изилдесеңиздер, мисалга ошол Алматыдагы, Ташкенттеги архивтерден, Россиядагы архивтерден издесеңиздер, дагы билбеген, жарыяланбаган маалыматтар чыгар беле дегеним да. Сиз менин мисалы жүрөгүмдөгү аябай мындай жүрөктү өйткөн маселени айтып атасыз. Ташкенттин архивине деле уруксат алыш өтө кыйын экен. Мен мына декабрь айынан бери 4 ай болду күтүп атам. Дагы деле ушул мамлекеттүүлүк маселесине кайрылсамбы деп мен аларга кат жазгам, Борбордук мамлекеттик архивине. Анан биздин Тышкы иштер министрлиги аркылуу алынат экен. Алар жөнөтүштү, бирок эмдигиче мен жооп ала албай атам да. Бул архивдик маалыматтарды алыш үчүн бир жагынан ушундай уруксат керек. Экинчиден акча каражаты керек. Мисалы, мен Ташкентке барып жашаганда биздин окумуштуулардын абалы аябай эле оор да. Билип турам. Себеби биз өзүбүздүн чөнтөгүбүз менен барабыз. Же кандайдыр бир спонсорлорду жалдырап, ушу бизге жардам берип койгулачы, биз ушул жака барып алып келели же таап келели деп ушундай да. Мисалы, Илимдер академиясынын чамасы чектелүү да. Буга чейин деле биз канча каттарды өкмөткө деле жаздык. Менимче эми жазсаңыздар балким жакшы дейм да. Мен деле кээде таң калам да. Буга чейин мисалга 30 жылдын ичинде эч жерде ремонт деле кылбаппыз, же мындай бир акча каражатыбыз деле жок деп эле жүрө берген экенбиз да. Мына акыркы 2-3-4 жылдын ичинде негедир башкача жылыш болуп атат да же, туурабы? Балким бийлик бүгүн сиздерге жардам берсе керек деп ойлойм да. Мен албетте ишенем. Мисалы, археология жаатына бир топ каражаттарды бөлүп атышат. Анан мамлекеттүүлүк маселеси бул негизи биздин мамлекеттик деңгээлде көтөрүлө турган, мамлекеттик деңгээлде сөз боло турган нерсе. Анан сиз туура айттыңыз, мен көңүл бурулабы деген ойдомун. Кулак кагыш кылып кое берели деп турабы? Биз ушундай кылабыз деп айтып берели, анан балким жетип калса же. Сиз айткандай Москвага барып иштешти эле. Бизде тарыхчылар болгон, барып бир жуманын ичинде канча маалымат таба аласың, аракет кылып алып, аны көчүрүп алыш дагы акча, абдан чоң акча. Анан биз жанагы материалдарды, мисалы, Ак жол гезитинин материалдарын деле ошол Арабаев университетинин берген каражаты менен барып алып келишти. Бул дагы чоң нерсе да. Сиз айткан маселелер ошол жакта. Анан Арабаев мисалы ошол жерде кандай макала жазган? Базаркул Данияровдун макалалары, Осмонкул Алиевдин макалалары ошол жерде бар экен, ошолорду алып келдик. Бүгүнкү күндө биздин казак окумуштуулар аябай чоң иштер жасап жатат. Мисалы, ошо Казак, Айкап деген журналдар чыгып турган, Ак жол, ошолорду
болду. Ар бир санын кириллицага которушуп, кадимки бүгүнкү эмеге том кылып чыгарып жатышат. Анан бүгүнкү күндө мен ойлойм, Эркин тоонун деле ушундай кандай материалдар Ооба, жарыяланган, ошону оригиналында көрсөтсө көп окумуштууларга дагы бул чоң булак катары кызмат өтөмөк да. жакшы болмок эле. Анан Эркин тоо жөнүндө дагы айта турган сөздөр аябай Эркин тоо бүгүнкү кыргыз тоосу, биздин кыргыз тоосу. Мунун башаты ушул Ташкенттен башталып атат да. Ооба. Ташкенттен башталып, биздин мамлекеттүүлүккө ээ болгондон кийин тез арада эле мына 14 октябрда мамлекеттүүлүк жарыяланды, Кара Кыргыз автономиялык облусу. Анан ноябрда Эркин тоонун 1-саны жарык көрдү да. Бул жерде дагы ушу Арабаевдин, Сыдыковдун, Жусуп Абдрахмановдун, Осмонкул Алиевтердин өтө чоң эмгегинин аркасында. Аталышын дагы ушу Эркин тоо деп койгон. Ишенал Арабаевдин өзүнүн баягы демилгеси менен Эркин тоо деп коюлуптур да. Бул эркиндикти эңсеген элдин бир мүдөөсү катары. Тоодо жашаган кыргыздын эркин жашаган максаты. Мен ойлойм, Эркин тоо деген сөздүн өзүнүн мааниси өтө терең да. Жакшы. Эми Ишенал Арабаев атабыздын могул чыгармачылык жактагы ишмердүүлүгүнө азын улак токтолбойлу. Маселен, жана Богачынын ырын караган экен, Сагынбай Оразбаковдун Манасын жаздырганга аракет кылган экен, Ооба, ал жагы дагы өзүнчө сөз кылганга арзый турган чоң маселе да. Бул ошол Ишенал Арабаев Ташкентке баргандан кийин эле бул 22 жыл барды да. Ошол жерге баргандан эле бул Ишенал Арабаевдин кадыр баркынын, аброюнун өтө жогору экендигин далилдеп турат. Аны илимий комиссияга тартышкан. Бул Түркстан автономиялык республикасында өзүнчө агартуу комиссариатынын алдында илимий комиссия иштеген. Ушул Казак-Кыргыз илимий комиссиясына Арабаев тартышкан. Ал жерде иштеп, 22 жылдан баштап ошол демилге көтөрүлгөн. Муну казак интеллигенциясы да көтөрүшкөн. Манасты жазып алуу. 22 жылдан баштап Макжан Жумабаевдин дагы өзүнчө макаласы бар. Ушул Манас жомогун жазып алыш керек. Эгерде жазбай калса, анда бул жоголуп кетиши мүмкүн дегендей тынчтануу менен макала жазган да. Анан 22 жылы Арабаев ушул Манас эпосун жазууну Каюм Мифтаковго тапшырыптыр да. Каюм Мифтаковго тапшырып, анан Каюм Мифтаков Манастын балалык чагын жазгандан кийин Арабаевга алып келип берет. Арабаев аны окуп туруп жактырбай, жок, муну башка адам жазыш керек экен деп Ыбрайым Абдрахмановго тапшырып коюптур. Каюм Мифтаков муну таарыныч менен далай жолу жазып жүргөн да. Менден алып койду, мен Манасты баштадым эле. Анын эмгеги албетте чоң, белгилей кетишибиз керек. Бирок мен ойлойм, Ыбрайым Абдрахмановго бергени бул өтө чоң мындай маанилүү нерсе деп санайм бүгүнкү күндө. Себеби Ыбрайым Абдрахманов өзү дагы Манасты айткан, Манасты жакшы билген интеллигенция өкүлү болуп атат да. Анан Ыбрайым Абдрахманов эгерде башка бирөө болсо Манасты жүрөгү менен сүйбөгөн, жүрөгү менен кабыл алыш керек да анычы. Анан Ыбрайым Абдрахманов ошо Манасчынын айтып жаткан учурунда жазып алыш бул өтө чоң эмгек да. 4 жыл бою жазышкан мунчу. Ошол кезде ошол Ишенал Арабаев кандай эмне кызматта турган? Ишенал Арабаев андан кийин 24-жылы Кара Кыргыз автономиялык облусу түзүлгөндөн кийин илимий комиссия, Кара Кыргыз илимий комиссиясы түзүлөт. Илимий комиссиянын төрагасы болуп калган. Бул ошондо азыркыча билим берүү министри же жок, бул менин оюмча бүгүнкү күндөгү Илимдер академиясынын башаты ушул жактан башталып атат да. 24-жылы декабрда ал илимий комиссия академиялык борбор деп аталат. Академиялык борбордо ошо Ишенал Арабаев иштейт, Касым Тыныстанов иштейт, Юдахин иштейт, Базаркул Данияров. Ошол жерде Ташкенттеги биздин кыргыз интеллигенция өкүлдөрү илимий комиссияга мындай баары эле түзөн түз катыштыгы бар да. Мен айтып жүрөм, биздин Илимдер академиясынын алгачкы президенти деп айтсак болот, башчысы, жетекчиси Ишенал Арабаев болгон. Анан качан илимий комиссия Пишпекке көчүрүлгөндө илимий комиссиянын төрагасы болуп Касым Тыныстанов дайындалып калат. Ошон үчүн бул илимий комиссия Пишпекке келгенден кийин Касым Тыныстанов экөөнү биз ушу Илимдер академиясынын башкы жетекчилери деп айтсак болот да. Эң акыркы ошол Ишенал Арабаев бул дүйнөдөн кеткенге чейинки кызматы кандай болду эле?
Ишенал Арабаев ушу илимий комиссияны, андан кийин академиялык борборду жетектеди. Андан кийин бул анчалык жогорку кызматтарга барган жок да. Баса алиппени дагы бул киши баштады Ооба. да. Алиппени бул совет бийлиги орногонго чейин эле жана айтып кеттим. Башында 11-жылы эле, андан кийин 24-жылы ошол алиппени эле кайра жаңылап мындай советтик мектептерге ылайыктап алгачкы алиппени жазган адам. Биз көбүнчө студенттерден экзамен алганда Арабаевдин ошол эле ишин айтышат да, Арабаевдин автору деп. Ой, алиппенин автору депчи. Андан кийин эмне үчүн мындай болуп калды деген суроого мен көп эле мындай жооп издедим да. Ошондо мына 24-жыл, 27-жылы латын арийине өтүп атышат. 28-жылдан баштапчы. Ошондо бул араб арийин сактап калганга аракет кылган бул Ишенал Арабаевчы. Ахмет Байтурсунов деген казактын белгилүү агартуучусу бар, саясий ишмер. Экөө ушул араб арийин калышына мындай аракет кылышкан. Бирок бул совет бийлигинин саясаты болгондо латын арийине өткөзүү. Латын арийине өткөзүү дегенде биз бүгүн башкача мындай өңүттө карап жүрөбүз. Бул мындай кандайдыр бир кандай десем, бүгүнкү күндө латын арийине өткөнгө аракет болуп атпайбы? Анан кайрадан ооба, түрк элдери ушундай латын арийине өтүшкөн дейт, а чындыгында бул совет бийлигинин эле саясаты болгон. Латын арийине өтүү Луначарский тарабынан РСФСРда ошол СССРдagi эл агартуу комиссариатынын төрагасы Луначарский баштаган экен. Бирок ал Россияда өткөзгөн жок, себеби китептердин баары кириллицада. Анан кийин көп эмгектерди кайра латын арийине которуш кыйын деп эксперимент катары ушул Орто Азия аймагын алганда, анан Кавказда. Ошондо буга чейин ошо 24-жылы окумуштуулардын өзүнчө съези болуп, анан араб арийин алып калыш керек. Биз себеби дегенде көп эмгектерибиз араб арийи менен жазылып калды. Элибизди кайра латын арийине өткөргөндө өтө кыйын болот. Сабатсыздыкты жоюуга мындай тоскоолдук келтирет деп Арабаевдагы Ахмет Байтурсунов, Макжан Жумабаев дегендер баары ушул позицияны колдоп чыкканда, бирок латын арийине өткөрүш керек деп аны Касым Тыныстанов инициатор катары Кыргызстандачы. Ошондуктан бул эскичил, бул болсо диний көз карашта деген менен Арабаев мындай жумуштан четтетилгендей байкалат да. Ал илимий комиссиянын курамында иштей берет, бирок төрага эмес. Анан кийин ал мектептерде сабак берет. Өмүрүнүн акыркы жылдарында медициналык окуу жайында дагы сабак берип калган. Кыргыз тили адабияты боюнча сабак берип жүргөн экен. Бишкекте. Ооба, Бишкекте. Анан репрессияга кабылгандардын алгачкылары ушул Ишенал Арабаев. 33-жылы эле репрессияга кабылат. Ошо репрессияга эмне себептен кабылып калды экен? Муну панисламист, пантүркист, Алаш партиясынын мүчөсү, бул эскичил, молдоке деген ярлыктар кабылганда. Арабча абдан жакшы таныган да, арабча абдан жакшы окуган. Анан баягы кээ бирде ошо жанагы секретный документтер бар го, ошондо караганда бул кээ бирлерге талисман баягы тумар жазып берсе керек. Анан бирок молдоке деп бизде кыргыздарда мугалимди айтышкан да. Анан көбү муну сыйлап улуусу катары молдоке деп кайрылышчу экен да. Анан ошон үчүн муну панисламчыл, пантүркчүл, эскичил деп ошондой биринчи камалгандардан ушу Абдыкерим Сыдыков менен Ишенал Арабаев болгон. Ишенал Арабаевдин тагдыры өтө оор. Себеби 33-жылы бул камакка алынып эле анан Ташкентке жөнөтүшкөн мунучу. Ташкенттин түрмөсүндө каза болуп калган. Муну атылганда эмес, кээ бирөө жанын өзү кыйган деп айтышат, кээ бирөө уландырып өлтүрүлгөн деп айтышат. Бул версияларда, бирок ошол 33-жылы түрмөдөн каза болуп калган. Бул бүгүнкү күндө биздин алдыбызда дагы чоң милдет деп ойлойм. Ушу Ишенал Арабаевдин кайсы жерге көмүлгөнү да белгисиз. Белгисиз, Белгисиз. Анан биз Ташкенттеги окумуштууларга деле кайрылып атабыз. Биз үчүн бул өтө маанилүү да. Мына бүгүнкү күндө Абдыкадыр Орозбековдун деле кайсы жерде коюлганын белгисиз. Биз мамлекетти түптөгөн адамдардын ал турсун сөөгү кайсы жерде коюлганын билбейбиз да. Ушуну эми тарых изилдеп таба алса болобу? Менимче болот. Себеби дегенде
документ. Кайсы бир деңгээлде бир жерде жатса керек ушу Ооба, документтер. документ бар болуш керек. Мен ойлойм, атайын кызматта Ташкентте аларда деле ушундай документтер Болуш бар. керек. Себеби бул Ишенал Арабаев мындай катардагы эле адам эмес, сөзсүз түрдө бир жерде белгиленген болуш керек деген ойдобуз да. Анан бул келечекте таба алат болушубуз керек деген деле үмүтүм бар. Ишенал Арабаев негизи ошо Уфадагы Галия медресеси. Бул Галия медресеси ошо мезгилдеги жогорку окуу жайларга тете мусулман окуу жай болгондо, ошол жерден окуп бүтүп келгенден кийин ал Тоңго келип мугалим болуп иштеп калат. Ошол жерде Тоңдо мектеп ачышканда Сагалы манап Алматаевтар мектеп ачышкан. Ошол мектепке келип иштеп калат. Анан ошол жерден Кайбылда ажы деген болгон экен. Ошо Кайбылда ажынын кызын алат да, Кадича дегенчи. Бул эми аябай өтө мындай таң калыштуу окуя, себеби дегенде Азыркы Тоң районунда. ооба. Анан себеби дегенде Ишенал Арабаев өзү атасы жок жетим бала болгон да. Анан окууну бүтүп келгенден кийин колунда жок эле адамга бай адам өзүнүн кызын берип атат да. Бул биз азыркы күндүн көзү менен караганда эмне үчүн ушундай болуп калды? Мен ойлойм, кыргыздардын билимдүү адамдарды сыйлаганды. Ошо Кадича менен үйлөнөт, анан кийин ал тууралуу дагы эмне үчүн ошол айылга келип калгандыгы жөнүндө мен дагы мындай изилдөөлөр жүргүзүп, анан кандайча өзү Кочкордо төрөлүп, Күнбатыш айылында төрөлгөн да, анан ошол жактан тиги жакка барып иштеп калып атат да. Көрсө ошол ажылыкка барган кыргыздар ажылыкка барып турушкан да. Анан ошол Абдылда менен Кайбылда бир тууган да, булар Алматайдын балдары болот. Анан ажылыкка барганда Ишеналыны ээрчитип алышкан экен аларчы, жол көрсөткүч катары. Ошо мезгилде Түркияда окуп жүрөт да, Стамбулда окуган да ал дагы. Тил билген киши катары. Анан өзү өмүр баянында мен Меккеде, Бейрутта, Мединада болдум деп көп жерлер жазат да. Анан аябай таң калдым мен, кандайча барып калды депчи. Анан биз окумуштуулар менен сүйлөшүп, анан кандайча ушундай барып калышы мүмкүн десем, кээ бирлер айтышты, арабтар балким жардам берди депчи. Анан кийин мындай мен Абдылданын небереси дагы бир эжеге жолугуп калдым. Турсун деген эже. Көрсө Абдылданын неберелери болуп кетет экен. Ошол эже айтып берди да. Менин чоң аталарым айтып берди эле. Ошо ажылыкка барганда Ишеналын алып барышыптыр. Анан кийин кайра өздөрү мектеп ачканда ошол чакырган экен депчи. Мугалим болуп берди. Мугалим болуп берди деп. Анан мугалимдикке Арабаевди башка жактарда деле, Жумгалда дагы чакыргандыгы жөнүндө эмелер, маалыматтар бар, ал жөнүндө документтер бар. Мектеп ачып, анан Ишенал Арабай уулу мугалим болсун, биз ага айлык төлөп берели деген эмелер бар да. Анан ошондо Кадичага үйлөнөт, анан кийин 1914-жылы кыздуу болгон. Ак кагаз деген кызы болгон. Анын аты дагы мындай өзгөчө болуп атпайбы? Ак кагаз. Ооба, анан бул бир жагынан өзүнүн билимдүүлүгүн, анан экинчи жагынан ошол мезгилде казактарда казак интеллигенциясы бар да, аялдардан чыккан интеллигент аял Ак кагаз Досжанова деген. Мен ойлойм да, балким ошол Ак кагаздын атынан койду, же балким өзү койду. Балким бул кыргызча ат да, Ак кагаз деген. Ак кагаз, анан ак кагаздар менен ошо бул байланышта да болгон, себеби алашчы болуп атпайбы? Ак кагаз дагы алашчы да. Анан Ак кагаз деген кыздуу болгон. Андан кийин 1924-жылы август айында Эркин деген балалуу, эркек балалуу болуп, атын Эркин койгон. Анан Эркин деп ал мезгилде Кара Кыргыз автономиялык облус түзүлө электе ушул эңсеп кыргыздар бир эркин мамлекет болобу деген ой менен койсо керек деген ойдомун да. Бул эми жалпы эле ошол мезгилдеги кыргыз интеллигенциясынын өкүлдөрүнө мындай мүнөздүү нерсе да. Мисалы Абдыкерим Сыдыковдун баласынын аты Эрк. Ал мааниси эркин Кыргызстан деген билдирет экен да. Касым Тыныстановдун балдарынын аты теңдик, бирлик, эркиндик да. Эменин Абдыкадыр Орозбековдун уулунун аты Өзгөрүш, кызынын аты Эркингүл. Бул ошол мезгилдеги элдин интеллигенция өкүлдөрүнүн каалоосу. Балдарына ушундай аттарды коюшкан да. Тилеги, Ооба, тилеги. Анан Ак кагаздын эмне үчүн мен айткым келет? Ак кагаздагы куугунтукталган да. Булар репрессияга учураган адам балдары катары булар да куугунтукталган. Ошол Ак кагаз эженин жазган документтерин мага Майрам эже берди. Мен ошондо
партияга өтүп жатканда, бул 47-жылы партияга өтөт экен да. Актал элек атасычы. Бирок партияга өткөнгө аракет кылып, мындай анкета толтуруптур да, анан ошондо атасынын өмүр баянын толук жазат. Ушундай төрүлгөн, менин атам агартуучу болгон, мектепте иштеген, бирок эмнегедир ал куугунтукталып, анан саясий эмеге мындай репрессияга учурап, камактан каза болду. Атамды эл душманы деп аташты депчи. Анан өзү ошону бирөө чийдиргенби же өзү чийдиргенби, чийип анан ошо эл душманынын кызы деп мени ушинтип аташат. Эгерде атамды дейт, эгерде ушундай туура эмес совет бийлигине каршы туура эмес иш жүргүзгөн болсо, аны мен туура деп эсептейм деп. Бул адам кандай эрдик, эр экен. эми бул эми партияга өтүш үчүн ушинтип жазып жатабы, же муну бирөө ушинтип жаз деп айтты. Көп учурга чейин ушинтип эми ал адам менен биз кеңеши албаган, сүйлөшө албагандан кийин мен мындай божомол да ошентип атасын бирок ошо Арабай Ишенал Арабай уулу агартуучу ал деп ушул кат эмеде дагы, анкетада дагы атасын актаганга аракет кылып атат, бирок жанагындай чийип, кайра оңдоп ушинтип жазгандары бар да. Чыныгы кыргыздын, чыныгы атанын кызы экен деп коюш керек. Анткени болбосо атасын ал жерде жазбай партияга өтүп алып ок аткылса болот эле да, туурабы? Көрдүңүзбү, бул кыздын дагы бир ушундай бир көкүрөгүндө атага болгон сезими, Анан күйөөгө тийген, ал күйөөгө тийгенде өзүнүн тууганына эле тийген, анан ак кагаз Азыкова деп кеткен да. Ал фамилиясычы Арабаев деп, Арабаева деп алып жүрүш дагы өтө оор болгон. Анан ошол күйөөсүнүн атында го дейм да. Күйөөсүнүн атына өтүп, ошол күйөөсүнүн жардамы аркылуу жашаган да болчу. Ошондо Арабаевдин эки эле баласы болобу? Бир кыз, бир уулу, Бир кыз, бир уулу. Азыр андан балдары барбы? Эркин каза болуп калыптыр. Кийин бул деле өтө билимдүү адам экен. Ошол Айыл чарба Москвадан бүтүп келиптир кийин. Анан Айыл чарба академиясындагы ректору болуп жетектеп турган экен. Анын балдары аялы орус болгон экен мунунчу, анан Москвага балдарын алып кетиптир, бирок бул жак менен байланыш деле жок экен. Демек азыр Арабаевдин неберелери жок. Ошо Москвадагы жанагы аялынан балдары бар экен, бирок алар Арабаев менен деле көп эмеси жок окшойт да. Эмес деле жок, Анан балдарынын тагдыры дагы өтө оор болгон, бул репрессияланган адамдардын катары элечи, Арабаевдин балдарынын тагдыры оор. Ошондо Арабаев канча жашында жанакынтип бул дүйнө менен кетет, кош айтышат? Ушул 33-жылы бул болгону 51 жашта экен. Өтө эле кыска аралыкта 51 жаш деген эмне деген жаш. Бул эми жанакында азап менен кетти да, туурабы? Бирок өгөлөп көрсөңүз, ушу 51ге чыкканга чейин ушунчалык чоң иштерди жасаган да. Анын кийинки табылып жаткан макалалары, мисалы, эмгектери, илимий комиссияда иштеп жүргөндөгү чоң эмгектери, бул бүгүнкү күндө ушу кыска убакыт жашаганы менен элине мындай ополтоодой чоң эмгекти калтырып кеткен да. Эми баягы сөзүбүздүн аягында ал киши качан акталды? Бул акталгандыгы ушу 56-жылдары го дейм, ушунда акталган. Ал жөнүндө өзүнчө документ бар. Баягы Сталин өлгөндөн кийин жалпы актоо жүргөндө Ишенал Арабаев деле акталган да. Анан ушул актоо кагазы кызымда сакталыптыр, фото көчүрмөсү. Аны кийин биз колубузга алып, анан биздин тарых музейге тапшырдык да. Эже туугандары бар, Майрамкан эже деген каза болуп калды. Ошол эже экөөбүз келип тапшырганбыз. Арабаевдин ак кагазы. Азыр сиз айтып отурсаңыз, ал кишилердин тагдыры жашоосу, Ооба. бир укмуштай бир бычактын мизинде жүргөн мезгил болгон экен да. Биз ушул өткөн ошол кишилердин ошол тагдырын тарыхый деңгээлде эскерүү менен бирге ошону элестетип да көрүшүбүз керек деп ойлойм да. Ал жашоо кандай болгон? Анан биз ал кишилерди сөзсүз түрдө даңкташыбыз керек деп ойлойм. Сиздин бүгүн бизге келип бергениңиз үчүн чоң рахмат. Буюрса Ишенал Арабаев үчүн азын улак кеп салдык. Муну биздин бүгүнкү Кыргызстандын жарандыгы, келечек баары бир эстеп коюш керек деп ойлойм. Бул биз кеп кылган Ишенал Арабаев атабыздын эмгеги бүгүнкү Кыргызстан түптөгөнгө ополтоодой зор эмгеги бар. Биз мындай кишилерге керек болсо алтындан эстелик тургузсак дагы жарашат деген кеп да. Биз тарыхты сөзсүз түрдө эстешибиз керек. Буюрса биз дайыма тарыхты эстеп сиздерге айтып
турабыз деген максаттабыз. Кийинкиде көрүшкөнчө аман болуңуздар.